Кыргыз Республикасынын президентинин 305 жарлыгы менен улуттук тазалык күнү, тиричилик калдыктарын кайра иштетүү күнү белгиленген. Каракол шаарында аэропорт аймагынын тегерек чети иретке келтирилди. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаеванын жетекчилик астында өткөрүлгөн ишембиликте акыр чикир таштандылар тазаланып, ташылып чыгарылды. Ар бир структура, ар бир жеке менчик ишкерлер баары чыгып атышат. Бүгүн анткени дүйнөлүк тазалоо күнү. Ага чейин да биздин президентибиз жарлыгы менен биз көп ишембиликтерди өткөзгөнбүз. Жарандар өздөрү да келип атышат. Ошондуктан бүгүн бизде ушундай масштабдуу ишембилик болуп атат. Бул күнкү ишембиликке мекеме ишканаларда иштеген жумушчу кызматкерлер, бүтүндөй эле коомчулуктун өкүлдөрү чыгышты. Ал эми Тоң районунда өткөрүлгөн ишембилик дагы өлкө башчысынын жарлыгынын алкагында айлана чөйрөнү коргоо максатында өттү. Мамлекеттик кызматта иштеген ар бир жаран өз милдетин толугу менен түшүнө билип, ар жумада көл жээгин, жол жээктерин тазалоо менен алектенишүүдө. Баардык райондогу мекеме ишканалар, айыл өкмөттөр, жалпы жергиликтүү элдерди уюштуруу менен мына чоң ишембилик өткөзүлүп атат бүгүн. Локациялар эң негизгиси боруки пляждарды, парктык зоналарды, трассаларды тазалоо иштери жүрүп атат бүгүн. Пляждарга жалпы 24 мекеме ишкана чыкса, калган 12 мекеме ишкана парк зоналарына, жанакы зона отдыхаларга, трассаларга бөлүнүп бүгүн чоң ишембилик өтүп атат райондун. Тоң району жылдан жылга туризмди өнүктүрүүгө ылайыкташкан өрөөн катары алгылыктуу иштер менен таанылып келет. Айыл чарба, мал чарбачылыгы жаатында да жогорку түшүм бере турган арпа, буудай, жүгөрүлөрдү айдап, эт, сүт багытындагы малдарды өстүрүп жатышат. Тазалоо иштерин, мусор терүү иштерин жүргүзүп атабыз. Азыр буга чейин 10-15 мешоктой салафан, баклажка, бутылкаларды терип атабыз. Ошолорду терип жыйнадык. Ушу жарандарга да кайрылат элем, ошо кайдыгер карабай, ушу тазалыкты көздүн карайгындай сактайлы ушу Ысык көлүбүздү. Ысык көлдү көздүн карайгындай сактоо керек деген сезим менен мекенге болгон сүйүүнү урматтаган көл эли ар дайым айыл кыштактарды шаар ичин таза кармап, жашылдандырып, көрүктөндүрүү иштери менен дайыма алектенип турушат. Гүлжан Кыдыралиева, Алтынбек Исаев, Данияр Акунов, Илич Касиинов, Ысык көл облусунан.